район, бул Кара Суу району, Сузак анан Нокат району боюнча биз азыр ошо почта кызматы менен сүйлөшүп, банктардын баары менен сүйлөшүп, бул пенсионерлердин пенсиясынын жеткирилишин почта кызматы аркылуу жөнөтүп атабыз. Бул райондордо орточо эсеп менен 60%дай бул банк аркылуу алышчу. Ошолордун баардыгын тең, кимде баягы карточкасы бар болсо, ошонун баарын тең почта кызматы аркылуу бүгүнкү күндө төлөп беребиз. 9-апрелден баштап каржылоо ачылып баштайт. Почта кызматы өзүнүн графиги боюнча ар бир пенсионердин үйүнө жеткирип берет, өзлөрүнүн пенсионери. Ал эми андан тышкары башка бүт региондор боюнча бүгүнкү күндө бардык почтанын байланыш бөлүмдөрү бар. Ар бир айылда, райондо ушундай. Ошол ар бир байланыш бөлүмүндө почта кызматы жанагы банктардын пост терминалы менен камсыздандырылды. Ошол банк аркылуу алган пенсионерлер биз 9-да карточкага которгондон кийин ошол байланыш бөлүмүнө барып, райцентрге келбей эле, эч жака банкомат издебей эле, ошол байланыш бөлүмүнө барып, ошол жерден нактылай акчасын алып алганга мүмкүнчүлүгү бар да, муну төлөп берилип атат. Мындан тышкары бизде ошол карточка менен дагы эмес, почта менен дагы эмес, банктын кассасы аркылуу алганда пенсионерлерибиз бар болчу. Булардыкын дагы ошол почта кызматына которуп берип, почта кызматы аркылуу таркатылып атат. Бул жерде эми туура түшүнүп, мен пенсионерлер да туура кабыл алат деп ойлойм. Почта кызматында аябай чоң жүк, чоң кызмат болуп атат. Бул апрель айынын пенсиясы боюнча пока ушул кырдаал сакталып атканына байланыштуу апрель айыныкын ошондой кылып төлөп беребиз деп атабыз. Ошон үчүн ошону туура кабыл алышса пенсионерлерибиз дагы. Ал эми Бишкек менен Ош шаары боюнча бул жерде банкоматтардын жетиштүү көпчүлүгү ошо эки шаарда болгондуктан булардын банк аркылуу алган пенсионерлердин баардыгын тең биз карточкасына гана которуп атабыз. То есть магазинге барса, бул 3 гана себеп менен үйгө чыкканга мүмкүн деп атпайбы. Ошол сыяктуу жана аптекага барса деле ошол карточкасы аркылуу төлөсө болот. Дүкөнгө барса деле ошол карточка аркылуу төлөсө болот. Ошол себептен бул жакта анан банкоматтар биякта көп болгондугуна байланыштуу калаган банкоматтан алганга мүмкүнчүлүк бар да. Ошол себептен эки шаардыкын бүт банк аркылуу алганын баарын калтырдык. Анан эми почта аркылуу алгандардыкы болсо баардык почта кызматы үймө үй жеткирип беришет. Чоң рахмат. Айдай Нурдиновна, ушул эле суроо сизге. Ушундай абалда, ушундай шартта салык чогултуу кандай шартта, кандай тартипте ишке ашат, кандай жеңилдиктер берилет салык төлөөчүлөргө? Рахмат. Өлкөбүздөгү кырдаалда ушу салык төлөөчүлөрдү колдоо максатында Кыргыз Республикасынын тиешелүү мыйзамы кабыл алынды. Бул мыйзам Кыргыз Республикасынын президенти тарабынан ушул жылдын 3-апрелинде кол коюлду. Бул мыйзамда эң негизгиси бул бирдиктүү салык декларациясын берүү мөөнөтү 2021 жылдын 1-апрелине чейин узартылды. Бул жеке жактар, бул жеке ишкерлер жана мамлекеттик жана муниципалдыкта кызматкерлер келет. Ошондо эмки жылдын 1-апрелине чейин ошо 2019 жылдын жыйынтыгы боюнча декларацияны беришет. Ошондой эле 2020 жылдын да декларациясы, ошондо эки декларация берилет эмки жылы. Ошондой эле ошо салык отчетторду дагы ошо Евразиялык экономикалык бирлигине кирген өлкөлөрдөн импорттолгон товарлар боюнча, кыйыр салыктар боюнча отчет бар да, ошону кошпогондо калган салык отчеттор ушул жылдын 1-июлуна чейин узартылды берүү мөөнөтү. Эгерде салык төлөөчү ушул жылдын мартынан 1-июлга чейин салыктык мезгилдер үчүн салыктарды төлөй албай калса, анда салыктык санкциялар жана туумдар колдонулбайт да бул салык төлөөчүгө. Ошондой эле эгерде салык төлөөчү өз убагында төлөй албай, анан салык карыздары болуп калса, ушул именно вот ушул кырдаалда пайда болгон салык карыздар үчүн узартуу же бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү берилет. Ал үчүн салык төлөөчү ушул жылдын 1-апрелинен тартып 1-октябрга чейин салык кызматына арыз менен кайрылыш керек. Ошондо бул бөлүп берүү же узартып берүү мөөнөтү 1 жылга чейинки мөөнөткө чейин берилет. Ал эми жанагы салык кызматына ай сайын отчет тапшырган физикалык жана юридикалык жактар бар эмеспи? Алар мисалы үчүн ушу өткөн айдыкын, марттыкын тапшыра албай калды, эч кандай маселе жаралбайбы? Кантип тапшырышат? Кандай жеңилдиктер бар бүгүнкү астана ириктешүү заманында? Мүмкүн үйдө отуруп жана башка?
Азыр электрондук түрдө отчет берсе болот. Ошо кабинет налогоплательщика деген системабыз бар. Через кабинет налогоплательщика берсе болот. Эгерде кагаз түрүндө отчет бере албай калса, ошондо 1-июлга чейин мөөнөт жылды. Эгер төлөй албай калса, ошондо салыктын суммасына туумдар колдонулбайт да. Анан салыктык санкциялар да колдонулбайт. Жок рахмат. Медер Эсенгулович, ушундай эле отчет социалдык фондко да тапшырылчу эле. Ал жагынан ишкерлер кандай жеңилдиктерди алышты? Ушул эле айдай айым айтып кеткендей эле ушул мыйзамга дагы биз ошол чогуу бир комплекс болуп кирген. Бул жерде социалдык камсыздандыруу жөнүндөгү мыйзамга дагы жана социалдык камсыздандыруу төлөмдөрүнүн тарифтери жөнүндөгү мыйзамга да өзгөртүү киргиздик. Бул жакта деле ушул сыяктуу салык сыяктуу эле ошо камсыздандыруу төлөмдөрүнүн боюнча отчетторун жылдыруу, жанагы ушул кырдаалда өзүнүн көз карандысыз болгон шартта карыздары көбөйүп кеткен шарттар болгон болсо, ошолордун карыздарды узартуу же болбосо бөлүп төлөө шарттары көрсөтүлдү. Андан тышкары кээ бир өкмөткө ушундай укук берилди. Ушул мыйзамда кээ бир камсыздандыруу төлөөчүлөрдүн бошотконго деген сыяктуу нерселер кирди. Бирок эми мунун баарын тең ошол мөөнөттөрүн, кандай тартиптерин, кандай тартипте төлөнүш керек, кандай тартипте узартылыш керек же болбосо кандай тартипте жылдырышы керек, жанагы ашыкча туумдардын кандай салынбаш керек деген баардыгын тең өкмөттүн токтому менен бекитилет. Азыр бүгүнкү күндө өкмөттүн токтомун даярдап биз киргизип атабыз. Буюрса кол коюлса, анан уже кененирээк кайсы категориялар кандай убакта, кандай шартта төлөш керек же жылыш керек, же отчетторун тапшырбаш керек дегенди толук кандай айтабыз. Медер Эсенгулович, бул жерден кайра пенсия темасына кайра кайрылгым келип турат. Биздин алыскы аймактарда жашаган пенсияны жана банк карталары менен алган жарандарыбыз, жогоруда айттыңыз, пост терминалдар аркылуу дедиңиз. Пост терминалдардан комиссия алынабы же алынбайбы? Ал эми жанагы кээ бирлери жана банкоматтардан барып ала турган болсо, маселен, РСК банктан пенсия алып жүргөн болсо, башка банктын банкоматынан ала турган болсо, комиссия жактары ушул жагы кандай болот? Алуу жагы. Бул жерде пенсионердин өз каалоосу менен ошол обналичение, то есть накталай акча алгандыгы үчүн комиссия кармалат. Любой банкоматтан, мисалы мен башка банкоматтан алсам, комиссия кармалат да. Ошол сыяктуу эле бул жерде дагы, бирок бул 1%ке жетпеген каражат, бул пенсионердин өзүнүн каалоосу менен ошо макул болсо, ошол аркылуу ала алат. Жок, мен макул эмесмин десе, анда ал киши уже анда күтүш керек да, кийинки кырдаал өзгөргөн шарттан кийин барып өзүнүн банк аркылуу алганга мүмкүнчүлүгү бар. Так бүгүнкү күндө пост терминалдын жетишкени, пост терминалдын ар бир ошол байланыш бөлүмүндө болгону ушул болот да шарт. Ал эми жанагы пенсияны үйгө жеткирүү маселеси, эгерде баягы биздин пенсионерлер пенсиясы дагы деле дарегине келбей жаткан болсо, кайсыл жакка кантип кайрылышы керек? Республикалык кол борборлор барбы биздин пенсионерлер кайрыла турган? Бүгүнкү күндө бизде байланыш телефондорубуз бар. Азыр кол борборубуз иштеп атат, өзүңүздөр билесиздер. Бул 1202 кыска номер аркылуу ошол пенсиянын төлөнүшү боюнча кайрылса болот. Андан тышкары ишеним телефондорубуз бар. Ошол ишеним телефондорунда бир сире айтып коеюн, 54 33 16 57 66 61 бул Бишкек шаардык телефондору 0312 менен. Андан тышкары 0555 64 04 16 байланыш, сотовый байланыш телефондору бар. Ушулар аркылуу кайрылып, эмне себептен төлөнбөй калды же болбосо каяка алып келиш керек, ошолор боюнча кайрылса болот. Же болбосо ошол эле айылдагы, айыл жериндеги байланыш бөлүмүнө кайрылса, биз ошол байланыш бөлүмү аркылуу деле каяка төлөнүш керек, кандай болуш керек экенин билип алабыз. Чоң рахмат. Айдай Нурдиновна, ал эми ушундай шартта жанагы биздин ишкерлерди текшерүү, жана көчмө текшерүүлөр кандай тартипте ишке ашат? Өкмөттүн буйругуна ылайык иш чаралар планы бекитилген. Ошол планга ылайык бизде көчмө пландык текшерүүлөр 2021 жылдын 1 январына чейин токтотулду. Ошол пландык текшерүүлөр подакцизный группа товарларга кирген эле товарларга жайылбайт. Бул алкоголь, тамеки жана ГСМдерге.
Ал эми внеплановый проверкалар боюнча ошо ликвидация же реорганизация болуп калган учурда проверкалар болот, а бирок мындай көчмө пландык текшерүүлөр токтотулат эми жылдын 1-январына чейин. Ал эми биздин ишкерлерибизге ушундай негизсиз түрдө салык кызмат тарабынан текшерүүчүлөр келе турган болсо, биздин ишкерлер, жарандар кайсыл жакка кайрылып, кандай кеп кеңеш алса болот сиздерден? Бизде дагы колл-центр бар, номери 1240. Ошол колл-центрге кайрылып, ар бир маселе боюнча жооп алса болот. Чоң рахмат, урматтуу коноктор, биздин маегибиз аягына келип калып окшойт. Берүүнүн соңунда сиздерге эркин микрофон берсем, Медресен Кулуш, сизден баштасаңыз болот, баштасак болот. Пенсионерлерибизге айта турган сунушуңуз, кеңешиңиз эмне? Эми биринчиден ушул биздин урматтуу пенсионерлерибиз бүгүнкү кырдаалды туура түшүнүп, ошол байланыш бөлүмдөрүнө барганда, банкоматтарга барганда баягы көп кезекти туура сактап, үйдөн чыкпай, колдон келишинче аябай мындай острый необходимость жок болсо, мындай чыкпаганга, албаганга аракет кылышса, а так калгандарын ошо почта кызматтары жеткирилет. Ийгилик баарыбызга, аманчылык болсун, ушул илдеттен аман эсен баарыбыз чыгып кетели деген ойдомун. Чоң рахмат, Айдын Нурдиновна. Урматтуу салык төлөөчүлөр, биз дагы салык кызматы ошо дистанциялык түрдө обслуживание өтүп атабыз. Бул справкаларды, азыркы маалда отчетторду да электрондук түрдө берсе болот. Ошо справкаларды да жана ээптен келген товарларга справка алынчу эле, ошону дагы өткөн жумада биз электрондук түргө өткөрдүк, ошо жеке кабинет аркылуу. Ана жана счет фактураларды, серия номерлерди берүү боюнча аны дагы ыңгайлаштырдык. Андан тышкары биз жана фискалдаштыруу проектилерибиз бар болчу. Ошол компоненттери, электрондук счет фактуралар, виртуальный контрольно-кассовый машиналардын проекттери ушул жылдын 1-апрелинде кирмек. Биз ушул кырдаалга байланыштуу 1-июлга жылдырдык. Урматтуу телекөрүүчүлөр, берүүбүз ушуну менен соңуна келип жетти. Берүүнү жыйынтыктап жатып, биздин пенсионерлерге эгерде пенсия алууда кандайдыр бир маселе, көйгөйлөр жаратыла турган болсо, Кыргыз Республикасынын социалдык фондунун 1202 кол борборуна чалып, кеп кеңеш алсаңыздар болот. Аны менен бирге эле Бишкек шаарында 54 33 16 57 66 61 ыкчам байланыш номерлери иштеп жатат. Бул номерларды терүүдө Бишкек шаарынын коду 0312-ни терүүнү унутпаңыздар. Аны менен бирге мобилдик байланыш аркылуу дагы 0555 64 04 16 номерине байланышка чыгып, кеп кеңеш алсаңыздар болот. Ал эми салык кызматында эгерде кандайдыр бир текшерүүлөр, негизсиз текшерүүлөр же болбосо салык кызматынан кеп кеңеш алуу зарылчылыгы пайда болсо, 1240 ыкчам байланыш кол борборуна чалып, кеп кеңеш алсаңыздар болот. Кечеместин бул жолку чыгарылышында өзгөчө абал жана өзгөчө кырдаал шартында пенсия алуу, аны менен бирге салык төлөөдөгү жеңилдиктер, ушундай шартта салык саясаты кандай тартипте ишке ашырылат, ушул тууралуу сөз кылдык. Студиябызда социалдык фонддун төрагасы Медер Ирсалиев жана мамлекеттик салык кызматынын төрагасынын орун басары Айдай Карагулова болду. Кийинки чыгарылыштан амандашканча саламатта туруңуздар.